мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бирок муну легендарлуу парламент кабыл алган. Анан желектерди дагы массалык түрдө алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Бүгүн 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик тууга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда кабыл алды. Сессияда мыйзам долбоору боюнча талкуу болгон жок. Депутат Чолпон Султанбекова комитеттин корутундусун окуду. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата комитеттин чечими жактыруу жана аны бир эле мезгилде 2 жана 3 окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунушталсын. Мыйзам долбоорун 59 депутат колдоп, ал эми 5 депутат Тагырагы Нуржигит Кадырбеков, Дастан Бекешев, Мирлан Самыйкожо, Медирбек Алиев жана Сейитбек Атамбаев каршы добуш беришти. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Легендарлуу парламент деп эле кайталай бергенден эч натыйжа жок. Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү парламенттагы, бүгүнкү чакырылышта парламенттагы сөзсүз ушул мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Андыктан баарыңыздарды куттуктайм. Буга чейин президент Садыр Жапаров 2 элдик курултайда туунун өзгөрүшү тууралуу түшүндүрмө берген. Желектин элементтери өзгөргөндөн кийин паспорт, күбөлүк жана башка документтерди алмаштыруу талап кылынбай турганын жана казынадан каражат коротулбай турганын билдирген. Эски паспорттун мөөнөт өткөнчө чейин иштейт. Жаңы берилген паспорттарга гана жаңы менен кете берет. Бул дүйнө жүзүндө 190 өлкөгө бизден электрондуу варианты жөнөтүлөт. Эски паспорт мөөнөт өткөнгө чейин жарактуу, а жаңы паспортубуз могу деп. Бүттү, эч кандай чет өлкөгө чыгасыңбы, мамлекеттин ичинде жүрөсүңбү, паспорт алмашылбайт. Кааласаң алмаштырасың, каалабасаң мөөнөт өткөнчө чейин кармап жүрө бересиң. Машинанын номерлери деле ошондой. Жаңы менен берилип аткандар жаңы кете берет, эскилер ма десең 15-20 жыл жүрө берген. Анан желектерди дагы массалык түрдө алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Жаңы баякы чет өлкөдөгү гана өкүлчүлүктөрүбүзгө, анан область министрликтерге өзгөртүп койсок болот. Ага деле көп расход кетпейт. Мен баягы Нурланбек мырза айтып калбадыбы, спонсорлор бар, өзлөрү эле эметип койту. Аны мен айттым эле, май ошончолук эле бир 50-60 желекти мен эле зарплатаман деле алмаштырып берип коеюнчу депчи. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору сентябрь айында коомдук талкууга коюлган. Анын демилгечиси катары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көрсөтүлгөн. Деген менен ошондон тарта коомчулукта жана социалдык тармактарда эки ача пикирлер пайда болгон. Садыр Жапаров туура эле айтты. Алмашса алмашылат, бирок ошол эле ойдон эч каражат кетпейт деди го. Эми туура эле да бул. Андан башка деле проблемалар көп. Ушу желекке асылбай койсо деле мен туура көрөт элем. Эми бийлик ээлер кандай жесе туура деп кабыл алам. Себеби биз законго баш ийишибиз керек. Законду алар шайладык депутаттарды. Алар кандай жесе ошого макулбуз. Бизге негизден тынччылык. Жерибиз тынч, элибиз тынч, ток жашасак ошол эле керек бизге. Эми өзгөрүлбөй эле башка нерсени өзгөртүшсө болот го деп ойлойм. Буну өзгөртпөй эле койсун, не кылат, акча расход кылышып. Мен окооздугуна карап эмне алсам, азыркы жаңы желек жакшы чыкканда. Туубуз мурдагысы деле, азыркы өзгөрүшү деле, айырмасы аз эле болбосо, сыймыктана турган кыргыздын туусу. Көрүнүшү адамга жагымдуу. Буну совсем эле өзгөртүү эмес. Муну şu толуктоо деп түшүнсөк болот. Бул өзгөртүүлөрү, толуктоолорунун киргизилиши биздин мамлекеттин жетекчилери тарабынан. Бул ушул ар бир жасап жаткан, кылып жаткан иштерине эл менен эсептешкендиги деп түшүнсөк болот да. Буга чейин желекти өзгөртүүнүн максаты тууну жакшыртуу экени белгиленген. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3-мартында ошол кездеги парламенттин токтому менен бекитилген. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.